Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Шариятыбызда адам өтүп кеткенден кийин ага жаназа окуу, анан зыйнаты менен узатуу жана кабырга барып көмүү боюнча көптөгөн өкүмдөр жана адептер бар. Ошол өкүмдөрдүн шариятыбыз белгилеген эрежелердин, адептердин кээ биресин иншалла бүгүн сабагыбызда өтүп ошону кыскача талкуулайбыз. Мына өткөндө эле билесиздер, биздин президент өзүнүн айылына барып, ошо кабырдын өзүнүн баласынын мүрзөсүнүн жанында туруп сүйлөп зыярат кылып, ошол жерде шариятка туура келген көптөгөн нерселерди айтып, жана ар бир мусулман ошол нерсени аткаруу мүмкүн экенин тастыктап, иш жүзүндө көрсөтүп кетти. Эгерде ошо бардык мусулмандар ошол биздин президент ойлогондой, ойлонуп, түшүнгөндөй түшүнүп, ошондой иштерди аткарганда, анда биздин өлкөбүздө көптөгөн жакшылыктар, ошол жаназага байланыштуу, кабыр маселесине байланыштуу көптөгөн жакшылыктар жайылат эле. Бирок тилекке каршы көптөгөн адамдар мындай нерсени билишпейт, жана кээ бирөөсү уккусу да келбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ыйык хадисинде, Муслимде келген хадисте, муну Жабир аттуу сахаба риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабырга отуруудан, жана кабырды гипстеп, цементтөөдөн, жана кабырга курулуш куруудан тыйган деген да. Мына бул жерде байкасаңыздар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу адам баласын көмгөндөн кийин кандай кылып биз анын кабырын жасайбыз, болсо кабыры кандай болуш керек деген нерсени айтып кетти. Мына бул жерде ачык айтып атат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, же болбосо ачык тыйып атат. Ошо кабырды жасалгалап гипстеген болбойт. Мындайча айтканда, ошо цемент, ошого окшогон курулуштар менен куруп, бекемдеп, сыр болобу же башка каражат болобу, анын баарын колдонгон болбойт. Жана ошондой эле кабырга отурган болбойт. Анткени кабырдын өзүнүн урматы бар. Аны тебелеп тепсеген туура эмес. Жана ошондой эле кабырга курулуш куруудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыйылып атат. Мына азыркы күндө карасаңыздар, көптөгөн жерлерде, мейли айыл болобу, шаар болобу, район болобу, кабырлар кадимкидей эле бир кичи айылга окшоп кеткен да. Курулуштун же болбосо материалдын көп түрүн көрөсүз ошондо. Мрамору бар, кирпичи бар, бышкан кирпичи, куполдору, темир, чынжыр деги эле айта берсе түгөнбөйт. Бири-бирине атаандашып, ушундай чоң-чоң жасалгалар менен чоң-чоң күмбөздөрдү, мүрзөлөрдү куруп салышкан. Мунун баары тең шариятка ачык айкын каршы келет. Мына ошол жерде, ошол жанагы интернетте тараган видеодо президент айтып атпайбы, бул мына шариятта жок нерсе, мен өзүмдүн ата-энеме ошо 90-жылдары эстелик коюп, андан кийин билгенден кийин, атам айтып келгенден кийин алып салгам. Балам өткөндө деле мына момундай кылып эстеликтерди коюп койдум, эчтеке курулуш курбай эле деп жакшы сөздөрүн айтып кетти. Мына ар бир мусулман ошо Аллах субхана тааладан коркуп, Алла тааладан уялып, өзүнүн жакыны өтүп кеткен болсо, ошо кабырга жашыргандан кийин мүрзөсүн жанагынтип жасалгалап, көркөм таштар менен, материалдар менен кооздогон таптакыр туура эмес. Бул деген биринчиден шариятка ачык айкын каршы келет. Ысырапкорчулук, атаандаштык, жана андан да эң чоң болгон бул ширк күнөөсүн ача турган бир эң чоң жол да. Мына билесиздер, Бухари риваят кылган асарда Ибн Аббас айтат да, ошо ширктин келип чыгышынын себеби ошо эстеликтердин курулушу болгон да. Жакшы адамдар Нух алейхиссалам келер алдында ошол коомунда жакшы адамдар болушкан, ошолор өтүп кеткенден кийин аларга шайтан ошолордун эстелигин тургузгула деп азгырык таштап, алар ошо эстеликтерин тургузуп, ошолорду көргөн сайын эстеп, жакшы ибадат кылып жүрүп, кийин ал доор өтүп, ал учурда жашоочулар өткөндөн кийин кийинки жашоочулар келип, илим унутулганда, мындайча айтканда, ошол эстеликке, кабырга байланыштуу илим унутулгандан кийин адамдар ошо сыйына баштаган да. Ошондуктан азыркы убактагы курулуштар, күмбөздөрдү жасалып салуу, эстеликтерди тургузуу, бул ушул ширкке алып бара турган бир чоң себеп. Мына байкасаңыздар, көптөгөн адамдар
атамдын жаткан жери эле, ата бабабыздын жаткан жери эле, баланча баатыр эле, белгилүү киши эле, бий болду эле, чоң болду эле деп эле ушинтип күмбөздөрүн кура беришет. Кээ бирөөсү элден айырмаланып, дөбөлөрдүн, дөңдөрдүн үстүнө, кичинекей тоолордун үстүнө куруп, анан ошого чоң кылып күмбөздөрдү салып коюшкан. Ар ким өзү сыймыктанып, биздин ата бабабыз барган жерде. Мына ушулар бара-бара кийин бир канча бир поколение өткөндөн кийин ошо алардын тукумдары сыйынып, анан сыйынуучу жайга айланып калышы толук ыктымал да. Ошондуктан ушундай нерселерди биз эске тутуп, мындай нерселерди ташташыбыз керек. Ошондой эле мына Муслимде келген башка хадисте дагы Абул Хайяж ал-Асади деген табиян киши айтып атат да. Мага дейт Али разияллаху анху мындай деп айтты дейт. Мени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөткөн нерсеге сени жөнөтөйүнбү деп айтты дейт. Кайсы нерсеге дегенде, кандай эстелик көрбөгүн ошону сен жок кыл, кандай бийик мүрзө көрбөгүн аны сен түздө деп осият кылып атат да. Али разияллаху анху ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан укканын өзүнөн кийинки ошо табиин болгон кишиге осият кылып айтып атат. Мына кандай эстелик болбосун, айкел болбосун, шариятта биз аны жоюшубуз керек. Тазалашыбыз керек. Жана ошондой эле бийик курулуп калган мүрзөлөрдү түздөп, шарият көрсөткөн эреже менен түздөшүбүз керек. Мына билесиздер, кабырга барганда кабырлар мындай тоо сыяктуу болуп, топосу көп чыгып үйүлүп калат да. Бул негизи шариятка каршы келет. Топосу азыраак гана чыгыш керек. Төнү өркөч сыяктуу, төрт тарабы бирдей болуп, анан ошо өркөч сыяктуу кылып кичик гана чыгарылыш керек да. Адамдар туура эмес баягы мүрзөлөрдү казып алып, ичин өзүнчө комната кылып, адам баласы кенен отургудай кылып, колун сунуп жатса тийбегидей кылып кенен салып, анан топурактар ашып, ошон үчүн баягы топурагы дөмпөйүп чыгып калган себеби ошондон да. Кыргызстандын кээ бир жеринде мындай чүй жакта, билесиздер, кабыр каскарын көрүңүздөр беле? Бер жактан эле жарма көр деп коюшат. Бер жакты казып туруп эле, анан ошол жерден эле кайра капталдан казып оңой эле коюп коет да. Биз жакта болсо жанагынтип өздөрү кыйналып, айрыкча кышында чоң казып алып, анан убара болуп топурактар ашып чыгып калат. Мына ушунун баары тең туура эмес көрүнүштөр. Ошондуктан биз ушул нерселерди өзүбүз үйрөнүп билип, кимдин мүмкүнчүлүгү бар болгон болсо, үйдүн ээси болсо, ушул нерселерди жоюп, шариятка ылайык адам баласын көмүп, шариятка ылайык жашырыш керек. Анткени мунушунун баары тең жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруунун ичине кирет. Мына көрдүңүздөрбү, ал жерде биздин президент ачык айтып атат. Мына ушундай мен кылдым, ага чейин мына ушул көмгөнгө чейин жанагы мал сою маселесин да көтөрүп айтты. Баштарына кыйынчылык келгенде туугандар 3 бодо малды даярдап койгон экен, 3 бодону тең сойбойсуңар, керек болсо тоокта сойбойсуңар деп тыйып салып. Эл жаман көрөт, эл келбей коет десе, эл жаман көрсө, мени жаман көрсүн деп сойдурбай койгон. Мына альхамдулилля көп адам келип, кээ бирөөсү рахматын айтып, жакшы эле иш болду деп атат. Мына ушундай чечкиндүү чечим керек да. Ар бир мусулман ошон чечкиндүү болуш керек. Эч качан элдин сөзүнөн, элдин ушагынан айтканынан коркпош керек. Анткени Аллах субхана таала ыраазы болот болгон ишти кылсак, Аллах субхана таала өзү да ыраазы болот, ошол элдерди дагы ыраазы кылып коет. Эгерде биз Алла тааланы наараза кыла турган ишти кылган болсок, ага Алла таала да нааразы, эл да нааразы болот да. Мына бул ачык айкын чакырык. Ошондуктан демек адам баласы өтүп кеткенден кийин ошону шариаттын эрежесине ылайык жашыруу мүмкүн экенин биздин президент практика жүзүндө ачык айкын көрсөтүп кетти да. Ошондуктан биз ушул нерсени аткарып жеткиришибиз керек. Кимдин ушул мүмкүнчүлүгү бар болуп, колунда бийлиги бар болгон болсо, ошол жакыны өтүп кеткенден баштап көмгөнгө чейин ушундай эрежелерди аткарганга аракет кылыш керек. Эч бир коркпостон туугандар менен катуу урушуп, талашпай, кайым айтышпастан эле так кесе айтып, хикмети менен айтып, бирок ошол кандай келген болсо ошону бекем туруктуулук менен шариятка ылайык аткара бериш керек. Эч качан коркпош керек. Мына бул аткарса болот. Эмне себептен баягы мүмкүнчүлүгү бийлиги бар адам деп атам? Анткени кээ бир адамдар өздөрү түшүнсө дагы, бирок алардан улуу же үй башчы болгон адамдар алар түшүнбөйт. Баш бербейт, өз билгендерин кыла берет да. Эми алар менен кайым айтышып же урушканга чейин барбайт да. Ошо шариятта келгенде аларды эскертип, жакшылыкка чакырып коет. Укса альхамдулилля, укпаса жоопкерчиликти өзүлөрү алат. Бирок бул жерде айтып атканым, колунан келе турган адамдарды айтып атам да. Көп адамдар бар азыркы заманда. Колдорунан келет, үй бүлөсүнө сөз өтөт, бирок намыстанып, кур намыска таянып, элдин сөзүнөн коркуп, мени уят карат го деп анан ушуну кылбай коюшат да. Элимде дейт депчи.
адам баласы Аллах субхана тағаланың ауырғанда аяқта қылқылдаған миллиардтаған ел ал адамға ешбір жардам бере албайт. Ал өзі жақша мал менен барбаса, Құдай тағаланың алдында жүзі жарық болбосо, ал жерде елдерден құтқара албайт азаптан. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн жаны үчүн күрөш керек. Мен Аллах субхана тағаланың алдында кантип жооп берем? Мен Аллах тағаланың алдына барганда эсеп кылсам кандай болот? Могу жоопкерчиликти кандай көтөрөм деген коркунуч болуш керек да. Ошондо ушундай балелерден кутулат. Ошондо адамдын ыйманы көтөрүлөт. А эгерде биз элден коркуп, уялып жүрө берген болсок, бизде эч качан эл ойлобойт. Керек болсо тетеринен биз канчалык элдин агымын ээрчип, элдин сөзүн ээрчип кылган сайын, элдер ошончолук кемчиликтер таап, ошончолук ушактап жамандай берет. Бул башыбыздан эле өтүп атпайбы, көрүп атпайбызбы? Кандай жакшылык болобу, жамандык болобу, ошонун аркасынан кандай деген сөздөр ээрчит. Ошондуктан акылдуу мусулман өзүнүн акыретин ойлоп, ошо Аллах субхана тағала ыраазы болсо экен, ошо Алла Таалага жаккан иш кылайын деп кылат. Эч качан коркпош керек. Мына көрүңүздөр, мына биздин президент практика жүзүндө көрсөтүп койду. Болбосо көп шариаттагы илимдер үйрөнүп, атайын окуп келгенде эле окуусу жок. Бирок жалпы ислам дин эрежелерин, адептерин түшүнүп, ошо атасынан угар замат ушундай нерселерди аткарып, элге сабак болсун деп көрсөтүп атат. Биз ушундай нерселерден үлгү алышыбыз керек. Бул мындайча айтканда жашоого жакшы кадам. Мына буга чейин дагы билесиздер, ушундай жаманчылыкта мал союу болсун деп бир жакшы демилге көтөрүп, жакшы баштап, бирок тилекке каршы динди түшүнбөгөндөр каршы чыгып, аларга кошумча кээ бир молдолор чала сабаттуулук кылып, жакшы ушул демилгени колдобой, кичине алсырай түштү да. Эгерде ошону жалпы эл, ошо мечиттерде хутба кылган молдолор, баары эмес, ошо баары тең жапа тырмак колдоп, аябай катуу киришкенде, бул бир топ жоюлуп калмак да. Мына өзүңүздөр деле көрөсүздөр, биздин эле ошо мечитте ушул маселе жөнүндө айткана келгенде, жакшы жыйынтыктуу нерселерди кээ бирөөсү айтпай койду. Атайын шаардан бир молдосу келип, жарым саат сүйлөп, жарым сааттын 25 мүнөтүн ошо салафилерди жамандап, ана 5 мүнөт келгенде ушул маселени кичине эптеп-септеп, эми сойбош керек, эми дуба кылса болот, эми бирок Куран окутса болот, бирок сойбош керек деп эле тайсалдап айта албай койду да. Анткени элдер такалайт да, мен мал союп атам, мен ошо Куран окутайын деп союп атам дегенге жооп бериш керек да. Ошонун жооп бере албай, ошонун аркасындагы натыйжага такалып, эмне деп айтарын билбей, сүйлөй албай кетти да. А болбосо ахлу суннаны, салафтардын жолун кармагандары жамандап, жарым саат бою жамандап, 25 мүнөт. 5 мүнөттүн ушул нерсени айта албай кетип калды да. Мына ушундай көрүнүштөр көп. Кээ бир молдолор уят кылып, өлгөн жерден тамак жебейбиз деп тыйылгандар бар. Бирок эртеси эле 1-2 күндөн кийин кайра ошол эле этти даярдап алып келип Куран окутуп кетиңиз деп чакырса, барып ошону жеп алат. Эртеси эле ошо карапайым адам ошол адамды кайра шылдыңдайт да, мына жеп эле жүрүшпөйбү деп. Кээ бирөөсү ачык айкын эле ошону коюп келер замат эле кирет. Уялбастан этке кирип атышат. Аны эле ошону эртеси адамдар ошону кайра эле жамандап чыгып атат. Мына билесиздер, биздин мечитте эле, биздин ушу белгилүү молдо экөөбүз эле ачууланып айтпадыбы? Хутбада мына кээ бир адамдар айтып атат, силер өзүңөр эт жеп деп коюп жей бересиңер, мен качан жедим эле, жеген молдолорду ачууланып айтып атпайбы? Ошо карапайым адамдар, кээ бирөөсү илимсиздик менен, кээ бирөөсү атайлап, тийишип айтып атат, молдолор өзүңөр жеп атпайсыңарбы? Өзүңөр кылып атпайсыңарбы деп шылдыңдап айтып атат. Ошого анан арданып, жуманын алдында сүйлөгөн билесиздер, катуу арданып калып. Мына ошондой нерсеге биз жол бербешибиз керек. Адам баласы билгенден кийин ошол нерсесине коркпостон амал кылыш керек. Ушул нерсени бир туугандарга, жакындарга сабак катары дайыма айта жүрүшүбүз керек. Ана көптөгөн суроолор келип калат кээ бир адамдарданчы, ушундай учур болуп калды, эмне кылам депчи. Көбүнчөсү ошол бир башына кыйынчылык келип калганда сурайт да, эмне кылам деп. Андай туура эмес. Ушул нерсени алдын ала даярданыш керек. Алдын ала туугандарга айтып, эскертип, мындай кылган болбойт, мына сооптуу иштер мындай, могу ысырап корчулукту, мактанышты, кур намысты таштайлы, Алла Таала жаккан иштерди кылалы деген сөздөрдү алдан ала айтпайт. Анан ошол учурда жаманчылык келип калган убакта кантип тыя алат? Аны тыя албайт да. Ошон үчүн алдын ала даярдаш керек да. Даават кылып, сабак кылып күндө айтып жүрүш керек. Анткени жакшылык менен
жамандык бирге кош жүрөт. Адам башына кайсы убакта жамандык келет, кайсы убакта жакшылык келет, аны эч ким билбейт. Ошого биз дайыма даярдыкта жүрүшүбүз керек да, айтып. Жана колунда бийлиги бар үйгө баш көзчү болгон адамдар эскертип, балдарына осуят айтып, ошондой бир өлүм келе турган болсо башыбызга момундай кылбагыла, шариаттын эрежесин аткаргыла деп туугандарын, балдар чаккан даярдап жүрүш керек да. Анан ошондо өзлөрүнүн жана жоопкерчилигинен кутулган болот. Анан эчтеке айтпай анан келип калган учурда эле жанталашсаң, ал эч бир натыйжа бербейт. Мындай нерселер көп жылдан бери сиңип калган да, бирок ошо акырындык менен кетет мындай нерселер. Анткени мына көз жүгүртүп карасаңыздар, мындан 10, 20, 30 жыл мурун ошо жаназага байланыштуу, адамды тиги коюуга байланыштуу көптөгөн туура эмес нерселер бар болчу. Ошонун кээ бирөөсү жоюлду. Акырындык мененчи. Мисалы, 3 күн кармап алышчу билесиздер, биз тарапта. Мына азыр 1 күнгө өттү. Мына ошентип мунун баарын айтуу менен, акырындык менен, даават кылуу менен жоюлат да. Биз кичинеден ар бирибиз өзүбүзгө баягы насаат катары өзүбүз үйрөнүп башкаларга четинен жеткире берген болсок, айта берген болсок, жылдар өткөн сайын, мейли 20 жыл, 30, 50 канча жыл болбосун, бир күнү бул жок болот же болбосо азаят. Анан элдерге илим таратыш керек эң негизгиси. Президент айтпады, элдер түшүнүп, диний сабаттуулук көтөрүлгөн сайын, билген сайын элдер түшүнө баштайт экен деп көрүңүздөр. Бул дагы ошо илим келген сайын адамдар түшүнө баштайт да. Ушул нерсени биз талыкпай айтып турушубуз керек. Отуруштарда, башка жерлерде, сөз чыгып калган жерлерде мүмкүнчүлүктү кетирбей, айта берсек, мына ушул нерселер бара-бара жоюлуп, жакшы нукка түшүп калат. Көрүңүздөр, дааваттын таасири ошондо. Ошондуктан биз арканды узун ташташ керек дегендей, келечек үчүн аракет кылышыбыз керек да. Кээ бир адамдарга даават кылып, ошондой нерселер айтсак, биз көнүп алдык да, биз эски кишилерибиз да, эсирдин кишилерибиз да, эми койчу, биз кыла албайбыз да, элдер түшүнбөйт дей берет. Андай эмес. Биздин максат ошо элдерге жеткирип айтуу жана кийинки поколенияны, кийинки доордун жаштарын, адамдарын ошол нерсеге тарбиялап даярдоо да. Ошондуктан ушул нерсеге жакшылап көңүл буруп, жакшы аракет көрүшүбүз керек. Анткени биздин өзүбүздүн келечеги үчүн. Бул мына дин үчүн, өзүн жашоосу үчүн, экономика үчүн дагы бул пайда да. Айтып кетпедим, биз үчүн келечекте биздин муунга деген жерлер керек деп атат. Мына карасаңыздар, азыр кабырларга барганда бир мисалы мүрзө казылат. Касылаганда дагы топосу көп чыгат. Анан кошумча даганы тегеректеп тосуп алышат. Анан ар ким тосуп атып, канча жердин баары жөн эле иштетилбей, бекер эле кабырстанга айланып жатат да. Болбосо монтип жакшылап карай келсек, ошонун теңи эле болжол менен, же кичине азыраак болушу ыктымал, мында ысырапчылык менен колдонуп кеткен да. Карасаңыздар, көп тосулуп, болсо монтип айтала кылып тосуп алат тегерегинчи. Анан ошондуп жер тарып кете берет да, анан кийинки муунга деле керек да, мисалы, кийин каяка жашырабыз деген суроо келет, жер маселеси көтөрүлөт. Мына ошонун баарын айтып кетти да президентибизчи. Бул деген терең ой жүгүртүү болуп саналат. Ошонун баарын биз ойлонушубуз керек. Анткени мына биз шариятыбызда ушундай нерсе келген деп неге айтып атабыз? Анткени шариятыбыз өзүбүздүн эле пайдабыз үчүн түшкөн да. Ушу жашообузга ылайыктуу эрежелерди алып келген. Ошо жашоолорунда адамзаты кыйналбасын, кысталбасын, ошо жакшы эрежелерди сактап, жашоолорун тынч өткөрсүн, ибадаттарын жакшылап аткарсын деп ошон үчүн түшкөн да. Тескерисинче адамдарыбыз биз кайра жаман жакка багат алабыз. Эгерде ушу шариаттын эрежелерин карманып эле ушу Аллах субхана тааланын айткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай көрсөткөндөй эле жашап кармана берген болсок, көптөгөн жакшылыкка жетебиз да. Эч бир кыйналыш жок. Мына карап көрүңүздөр, мына жөнөкөй эле айтканда, мына бүгүн бирөөнүн бир жакын өтүп кетти дейли. Дароо керектүү адамдар чогултуп, жайын баягы даярдап, ашып кетсе 5-6 саат же 7-8 саатта бүтүп коет. Ал бүтөрү менен эле эртеси болобу же ошол күнү мүмкүнчүлүк болобу, элдер чогулганда эле тиги гусулун алдырып, жуундуруп, жаназаны окуп көмүп кой болду. Эч бир кыйынчылык жок. Жеңилчилик менен өтөт. Үйүңө келесиң, түшүнгөн адамдар болсо, туугандары болобу, жакындары аза күтүп аткан адамга келип жардам берип, аларга тамагын алып келип берсе, кандай сүйүнөт да. Алардан кайра талап жеп, алардыкын тиги сурай бербей. Тескерисинче аларды биз ыңгайсыздыкка каптайбыз да. Элестетип көрүңүздөр, бирөө аза күтүп атат, биз барып анын үйүнө келип тамактанып атабыз.
байкуштар аза күтпей эле борсогун жасап тиги малын союп тияк ары бери жүгүрүп жүрөт. Ушу келген элдер чай ичпей калбасын, келгиле чайга киргиле деп аларды эле курсагын тогузуп атат. Тескерисинче ошол адамга, жакын өтүп кеткен адамга адамдар келип тамактарын алып келип ошолорго жардам бериш керек да. Ушунун баары тең мына теңирден тескери болуп калат. Ошондуктан эч коркпостон, тайманбастан Алла Тааладан жардам сурап, шариаттын эрежеси менен аткарган болсок, иншалла баарыбыз үчүн да жакшы болот. Аллах субхана таала баарыбызга туура түшүнүк берсин.